эки тараптыкын көрүп туруп, анан кийин баа бериш керек болчу. Анан бул жерде болсо келип туруп, суроо берип туруп, суроо жооп берип атса анан кийин суроого сиз андай жооп бербешиңиз керек, мындай жооп беришиңиз керек деген укуктуу. Качан айттык эгерде журналистиканы окуган адам болсо мени түшүнөт. Кийин мен журналист, мен профессионалмын болгон деген болсо, ошол түшүнөт. Андай суроо берилген жок да, Илгиз, сен кантип сүйлөп атасың анан баарыбызды каратып туруп? Илгиз Осмон. Илгиз мына азыркы учурда мени баягы сүрөтүмдү чыгарып ушундай журналистпи деген сыяктуу эмелерди кылып атат. Мына өзүң бетиң айтайын. Бетиң айтайын. Көчө күнү сен ошол коридорго мени алып чыгып жулмалап кол көтөрүп аткан кезде күлдүң беле? Мен кол көтөргөн көргөн жок. Мен эмнени көрдүм? Силер боло жукунуп, силер эгер сыйыңар болсо, силер ошол тартип бузган адам катары. Сыйыңар болсо акырын чыгып кетишиңер керек болчу. Профессионал журналист катары. Кирип чыгарды, жодарды чыгарды, аны элдин баары көрүп турат. Мени эмнеге чыгарбайт, эмнеге кирип чыкканга тоскоолдук кылып калдыңар беле? Сен өзүң атырылып чыккан чыкпадың. Ооба, жок, эмнеге чыгарбайсыңар? Анан атылып Сен өзүң ошол жерге өзүң атырылып чыгып, мына. Чыгам десе чыгарбай койгонго себеби эмне? Себебин ошону айтып койгочу. Мен чыгайын десем, эмнеге монтип колдосуңар? Так болуп кетти. Так болуп кетти. Ошо журналисттер өзүңөр ошол жерде давка создойт. Тостук, Давка создойт. Өзүбүз тостук. Давка создойт деп кетти. Кайсы журналист экенин ошону билип берсиң, пожалуйста. Ошол жерде операторлор баардыгыңар чыгам деп шаштыңар, чынбы? Баардыгыңар оператор видео тартам деп шаштыңар. Биринчи. Анан кийин ошол жерде туруп туруп өлтүрүп атат деп кыйкырды. Ким кыйкырды? Ошолор давка создойт. Өлтүрүп атты жок, ал жерде мүмкүн өлтүрүп аткандыр. Эмнеге камералар чыгарып атасыңар деп атпайбы? Паника. Мисалы юрист катары айтыңызчы, ошол жерден колуңузду кайрып чыгарган убакытта эле. Партиянын кешеңиз жок. Партиянын колдоочусу активист. Сиздерге бул кандай ким иммунитет берди журналисттерге корс мамиле кылууну? Кыргыз Республикасынын аймагында журналисттерге эч ким корс мамиле кылган жок. Колунан сүрөп чыгып корс мамиле эмеспи? Мен өчөгүндө айткам. Колунан сүрөп чыгып корс мамиле эмес деп эсептейсизби? Илгиз, бул Кыргызда бар эң өзүнүн күнөөсүнү бул немети тартуу, бул өз кылган ишин мойнуна алуу деген да. Биз да Кыргызстандын жарандарыбыз, сиз дагы партиянын өкүлдөрү десиздер да. Биздин өлкөдө 4-чү бийлик бул журналисттер болуп айтылат да. Мен Адакан Кимсабаевди менчелик колдогон эмес дейсиз. Мен атым Илимбек, фамилиям Исраилов. Мындай биздин журналисттерге мен жашап аткан өлкөдө Адакан Кимсабаевич эмес, даже Калмаматов, даже Жапаров болбосун, эч кимге андай иммунитет берилген эмес. Бул биринчиси. Эмсаңыз ана мен сизди угайын. Экинчиси, ошол бул деген Мадумаровдун помощниги экен. Сүйлөгөн жерим жок бул жерде. Ошол жерде мен бүт видеого таянып, азыр мен сиздердин эмеңиздерден коркпойм. Мени каралайсыздар, и так эле Facebook'та эки журналист ашмалтайын чыгардыңар. Булар жамандыкты, жакшылыкты бизге чагылдырып берген журналисттердин иши ушулар болот. Ким болбосун, сиз болбоңуз, башка болбосун, муну айтканы Кыргызстандын жараны биз укуктуубуз. Көбү коркуп айтышпайт. Бирок мен айтам сиздердин бетиңиздерге. Адакан Кимсабаевич, ким Москвадагы немеге Кыргызстандын аймагында ондай болбойт. Менин айтып турган акырда бир суроо бар. Мен соңгалды. Айтыңыз ошону. Тарых баарыңарга баа берет. Мен чыныгы мына баарыңар журналистиңер, силер ыйык микрофонду кармап отурасыңар. Журналисттер атынан сүйлөп атасыңар. Эгерде мына тарых далилди, чыныгы ким журналист болом деген болсо, улуу микрофонду кармап жүрөсүңөр, кийин өкүнүп каласыңар ошого. Жок, биз деген өкүнгөн эмне? Сүрөп чыккан боюнча өкүнүп калабы? Жок, мен сүрөлүп чыккан үчүн өкүнөбүз. Эмнеден өкүнөбүз? Так жооп берчи, чалып чыкпай. Мындай бир сөз менен сүрчү. Эмне үчүн өкүнөбүз? Так сүйлө. Бул жерде чыгында журналистика этика сакталган жок. Эми ошо этика сакталбаган адамды эми ошо жок, мадма анда мен жооп берейин. Өзүңөр билесиңерби журналистика этиканы? Өзүңөр билесиңер. Юристке кагаз түрүндө жооп берейинчи. Кайсыл редакция болосуз? Мен ошол жака жөнөтөм этика. Жок, кагаз түрүндө интернеттен жооп бере бересиң да. Сен азыр жооп бербейсиң, билем деп атпайсың этика. Эмнеден өкүнүп калышыбыз мүмкүн. Айтпайсың, сөзмө сөз айтчы. Конституцияны беренесиң деп. Сен деле жооп берейин да. шефиң деп отур. Мына мен жөнөкөй сиз окуп жүргөн учурда деле окугансыздар, балким азыр унутуп калгандырсыздар. Журналист деген ким экенин ошол жерде окуп жүрүп, кыялданып отуруп журналист болдуңуздар.
эми азыр учурда ошол жерде этиканы бузуп ошол жерде эч кимге сөз бербей нары биз чуркап журналист болуп туруп алып ар ким оозун жапкандан кийин ошол адамдын кайра ошол адамды ордуна коюп этикага чакыргандын ордуна силер ошолорду актап жактап атканыңар силерге терс көрүнүш болот. Жок, мен бир суроо бар. Кечеги тема боюнча сүйлөңүз. Кечеги тема боюнча. Кечеги тема боюнча Айтып атпайсыңбы? Азыр бирден Мен официалдуу эмес, мен жеке өзүмдүн көз карашымды айтып атам. Журналисттер эме кылып атпайсыңбы? Мен Этиканы бузду депчи. Мен айтып коеюн. Мен айтып аткан сөз эч кандай бир бүтүн Кыргызстанды же болбосо бир партиянын көз карашы чагылдырбайт. чагылдыра албайт. Албайт да. Бул мен жеке өзүм көз карашым, жарандык сөзүм айтып атам. Бирок Кыргызстан бүтүн Кыргызстандын мүчөсүндө анан эмеде менде бир эле суроо да, мисалы сен этика сакталган жок, менде эмне деп атпайсыңбы? Мен дагы бир суроо да. Жанагы кимиси тарапташы болобу, кимиси болобу сүрөп чыккан баланын иши турабы же тура эмеспи? Журналист Ал баланын ордунда болсо мен деле ошондой кылмакмын, тартип бузган адам. Демек Мен жеке өзүмдүн көз карашымда сенин көз карашың боюнча журналист мисалга мен мындай айтайын. Мен азыр мындай айтайын. сен Сиз үйүңүзгө сүйлөп конок чакырдыңыз. Коногуңуз болсо сиздин конок чакырган башка конокторго сөз бербей, сөз бербей, угуп туруңуз. түз эфирди көрсөң сен сөздү бурмалап атат, түз эфирди полный Сөзүм бүтөйүн. Сөзүм бүтөйүн. Жок, эми Сөзүм бүтөйүн да сиз мага сөз бербейсиз, мен жооп берип атам. Сен неме кылып атпайсыңбы? Жөнүмөрдү айтып койсуңар. Сен бурмалап атпайсыңбы? Сөз бербей деп, сөз берип сурап атат. Мен сенде мисалы атым ким десе, сен атым эмне кыласың деп кайра мага суроо берип атасың да. Эже, байке. Давайте кеттик. Болгон. Өздері дапторкен мен. Армандан жерден сөйлеп алып басқа кет. Кире берсин да. Кем ол ачкан? Өзүнчөлөп политик сөйлөйт. Адахаттын стили го. Мисалы үйүңө конок чакырсаң. Мен айландырып чыгарайын деп. Кечеде адахат ыртатсаң аялың барбы жок? Ya бұл эме да. Артқа ешкімен чыгарып тұрып, мындай айланып қойын тұрбай оны. Даярдап тұрып. Мен 4-5 жерден еш бар ғой. Урматтуу көрүүчүлөр, албетте биз бул Айсырга койчаланайын ошон типин койбас. адамды тартууга эмес, биз ошол Адахан Мадумаровдун өзүн тартып өзүнөн жоо албетте. Biz Madumarov'un штабына келдик эле, эшигин бекитип койгон экен. Азыр мондан айландырып, экинчи ход менен бир жөнөкөй бир кичинекей баланы чыгарып коюштур бизге жооп бергенге. Ал бала колдон келишинче жооп бергенге аракет кылды, бирок журналисттер анын жообуна канааттанган жок.